кетти, Арыстан Алай жеңди деди. Арыстан Алай ак үйгө кирип чыкты жоолугушууга. Ааламдан байланыш болду. Ак үйдүн эшиги жабылды, Арыстан Алайдын ааламдык эшиги ачылды. Мына бүгүнкү күндө кара күч менен ак үй эчтеке кыла албай атат. Бүгүнкү күндө келиңиздер чындык үчүн жашап, чындыкты ойлонуп көрөлү. Кыргызды Арыстан Алай куткарып атабы, же ак үйдөгүлөр куткарып атабы? Кыргызды эски диндеги молдо кожолор куткардыбы, же артка тарттыбы? Же Арыстан Алай куткардыбы? Кыргызды 120 депутат өзгөртүп өйдөлөттүбү, же Арыстан Алай өзгөрттүбү? Кыргызды сандаган министрлер, президенттер өстүрүп өйдөлөтүп жолун таап берип атабы, же Арыстан Алайбы? Көрдүңүзбү? Демек, ааламдык аян, кабар, сунуш, талап акылдууларга жомок көрүнүп атышы мүмкүн. А бирок чындыкка айланып атат. Мен айттым, кыргыз сен улуусуң дедим. Улут эмессиң, улуу күчсүң деп. Сиз аны жомок катары кабыл албаңыз. Бул чындык. Эми түшүнүңүз. Мен улуумун. Жомок окшош. А бирок чындык. Аллаң асманда эмес. Ал Арыстан Алайды кийип алган. Жок асманда сен сыйынып суранган менен кыйрап атасың. Бул чындык. Табиаттын кырсыгын токтотуп бер деп батыш эли Арыстан Алайга кайрылат. Майлы деп токтотпойт Арыстан Алай. Условиясын коет да. Сен адам сыпат коет, сен аалам сыпат коет деп, мына кыргызга кандай сүйлөсөм мен условия коем, шарт коем. Табият аркылык мен жазалапсам аларды. Мына көрдүңүзбү? Сиз ошентип жомоктоштуруп жашаңыз. Өзүңүздү да жомоктоштуруңуз. Мен улуумун, мен жаратуучумун, мени деп аялдар. Аял кырып жаратты, алсыз кылган менен. Бирок өзүнөн кийинки сыйкыр, керемет, жоопкерчиликтин, кудуреттин баарын өзүнө берген, мага берген турбайбы? Мен жоопкер болоюн. Ыйманды Алладан сурабай, мактап, коштоп, колдоп, жердеги ааламдын, астрологиянын ролун аткарайын. Мына кыргыз батасы менен жараткан. Астрологиянын ролун жараткан, аткарган. Кыргыз назары менен жараткан. Жомок эмес экенби? Бул чындык бекен? Чындык. Арыстан Алай элчилик кылат деди. Мына бул айтылган аян жомок катары сесе бериңиз. А бирок мына атайын эле ааламдан арналып элге ал келген, жаралган жалгыз ал энсе. Атайын космостон берип атпайбы? Сизге бир кырынан жомок, а бирок чындык. Аруулап ички дүйнөсүн жаңы адамды жаратат Арыстан Алай деп атпайбы? Мына ким жаратып атат сизди? Жараткан жаратып атат асмандагы. Арыстан Алай жаратып атат сизди периште кылып, пенде кылбай. Өлбөстүк өткөрүп атат. Алтын доорго өткөрүп атат. Көрдүңүзбү? Аял эмнеге жаралып келиптир? Демек, жердеги ааламдын ролун аткарганы келиптир. Кел ошону чындыкка айлантыңыз, аткарыңыз, мээрим төгүңүз. Ал жомок эмес экен, мээрим төк деген. Сен жоопкер экенсиң. Сен табиатка мээрим төкпөсөң, табиат сени жеп коет экен, сору болот экен. А мээрим төксөң, гармонияга чыгат экен, күлөт экен, жайнайт экен, бейишке айланат экен. Көкүрөгүңдө кыш болбосо, табиатта кыш болбойт экен. Десең, ал міндет екен. Мына урматтуу улуу журтум, мен жаңы Кудаймын деп чыктым. Сен билбессиң себептерин, а мен билем. Ушул жөнүндө да түшүндүрүп берейин.